Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ислам дининде өзгөчө маанилүү жана баалуу сапаттардын бири сабырдуулук. Шариатта сабырдуулук адам баласын жогорку адеп ахлакка жетелеген өзгөчөлүктөрдүн бири катары каралат. Жана Кур'ани Каримде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде дагы өтө көп баса белгиленип айтылган. Жараткан Аллах Тааланын ысым сыпаттарынын бири дагы ас-сабур. Кереметтүү Кур'ани Каримде жараткан Аллах Таала астагфиру биллах Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-салах инналлаха ма'ас-сабирин. Садакаллахул азим. Эй ыйман келтиргендер, Аллах Тааладан сабыр жана намаз аркылуу жардам сурагылагын. Албетте Алла Таала сабырдуулар менен бирге дейт. Ошондуктан башыбызга ар кандай кайгы капа, кыжаалатчылык болушу мүмкүн, бир мүшкүл келип калышы мүмкүн, бир сыноо келип калышы мүмкүн, ибадаттагы бир кыйынчылыктар же болбосо күнөөдөн арылууда, күнөөдөн тыйылуудагы сабырдуулук болушу мүмкүн. Ошонун бардыгында жараткан Аллах Таалага гана таянуу менен намазыбыз аркылуу, сабырдуулук аркылуу дайыма жараткандан жардам сурашыбыз керек. Сабырдуулук бул ийгиликтин ачкычы, сабырдуулук бул ыймандын жарымы деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бекеринен баса белгилеп айткан эмес. Биздин ата-бабаларыбыз дагы сабырдын түбү сары алтын дейт. Дайыма күнүмдүк турмушубузда, үй бүлөдө болсун, иштеп жаткан ишибизде болсун, өмүр бою ошол сабырдуу болгонго үйрөнүшүбүз керек.